Очокто казанга тамак асып аткан киши. Кыргызстанда биринчи жолу көзү азиз жана көрүүсү начар көрүүчүлөр үчүн атайын үн баяндары, тифло комментарийлери бар 4 фильм түзүлгөн. Учурда бул кыргыз тасмалары жерлерде жана анын ичинде Балыкчы шаарындагы кинотеатрда толугу менен аксыз көрсөтүлүүдө. Чексиз кино аттуу долбоорду жазап, анын алкагында 4 тасманы кыргыз тасмаларды биз азиз жана көрүүсү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүү кылып тифло комментарий кылып чыгарганбыз. Биздин оюбузча мындай жакшы тасмалар деп ойлойбуз. Бул Бейшенанын таманында режиссер Руслан Акун, Курманжан Датка кыргыз фильм режиссер Садык Шернияз, Мегатой режиссер Сүйүн Откеев жана Салам Нью-Йорк режиссер Руслан Акун. Бүгүнкү күндө булар толугу менен жеткиликтүү кылып жазалды. Мунун иши аябай чоң болду, себеп дегенде биринчи сценарий түзүлгөн. Ал сценарий атайын профессионалдык үн жазуучу студиядан жазылды дагы, андан кийин ал ушул тасмалар ичине киргизилген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан кинематография департаменти менен бир катар маданий мекемелерде инклюзивдик маданий иш-чара мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жүзөгө ашырылышы талап кылынган. Мында Ысык Көл облустук мамлекеттик кино дирекциясы облустагы кинотеатрларда кинолордун коюлушуна шарт түзүп берүүдө. Негизи бул долбоорду, бул иш-чараны алып барып аткан Искендер Муслимович деген жакшынакай бир ишкер, жеке ишкер жигитибиз бар. Ошол жигиттин колдоого алып туруп, бүт Кыргызстан боюнча ушундай иш-аракеттерди кылайын деп. Азыр фестивалдын жүрүшү болсо Балыкчы, Бишкек жана Ош шаарларында жүрүп атат. Ал эми биздики болсо биз күтүп атабыз, эми Каракол шаарына Ысык Көл областын жалпы айланып берет деп. Жалпы эле Кыргызстан боюнча ушундай жакшы иш-чара болот деген оюбуз бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн абдан жакшы кадам жасалып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биринчи кинофестиваль деп айтсак болот. Ошонун негизинде биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, именно ошол Балыкчы шаарында өткөрүүнү чогуу сүйлөштүк. Чексиз кино аталышындагы долбоор өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн ата мекендик кинолордун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга багытталган. Алардын көбү үчүн маданий иш-чараларга, анын ичинде киного жетүү чектелген. Долбоор бул жагдайды өзгөртүүгө жана кыргыз авторлорунун тасмаларын көрүүсү начар жаштарга жеткиликтүү болууга шарт түзүүгө багытталган.